Дагы бир ирет жолу саламатсыздарбы? 16 сабагыбыз киберкоопсуздук технологиялары сабактар сериясынын жыйынтыктоо максатында 16 сабагыбызды өтөбүз бүгүн. Мындан алдыңкы 15 сабакта киберкоопсуздук технологияларына арналган ар кандай жагдайларга токтолдук элек. 15 темабыз бар эле. Эми 16 сабагыбызда ушул темаларда эң маанилүү жактарын жыйынтыктайбыз. Эң маанилүү темаларын кайрадан кайталайбыз, эсибизге салабыз. Ушуну менен киберкоопсуздук технологияларында маанилүү болгон темаларды билим катары өзүбүздө бекиткенге аракет кылабыз. Адегенде албетте аныктама кибер деген сөз компьютер жана маалымат технологияларына тиешелүү дегенди түшүндүрөт. Киберкоопсуздук, киберсекьюрити же сайбер секьюрити англисчеси, маалымат жана коопсуздук болгондой эле, ошондой эле киберкоопсуздук темасы бул компьютер жана маалымат технологияларына тиешелүү коопсуздук темалары дейбиз. Коопсуздук дегенибиздин себеби акыркы мезгилдерде маалымат кандайдыр бир товардын түрүнө айланды. Андыктан муну терс жактан дагы колдонгонго аракет кылган күчтөр, маалыматты уурдаганга аракет кылган күчтөр, маалыматты терс же болбосо өзүнө ыңгайлуу түрдө, башкаларга ыңгайсыз түрдө сатканга же болбосо ошонун ичинен бир пайда көргөнгө аракет кылган терс ниеттүү топтор дагы пайда болгондон, андыктан коопсуздук маселелери, кооптуу болгон нерсе кийин эми коопсуздук маселелерине айланды. Кооптуу болуп баштады десек болот. Анткени сизге таандык жеке маалыматтар уурдалышы мүмкүн, сизге каршы колдонулушу мүмкүн, сиздин күнүмдүк жашооңузга таасирин тийгизиши мүмкүн. Андыктан ушул коопсуздукту сактоо жаатында иштерди алып баруу тармагына киберкоопсуздук деп атайбыз. Анан албетте мунун өзүнүн технологиялары бар. Андыктан сабагыбыз киберкоопсуздук технологиялары деп аталат. Компьютер тармагындагы өнүгүү, өсүү, прогресс албетте киберкоопсуздук технологияларында түздөн түз таасирин тийгизди. 40-жылдардан баштап бир канча кишинин иштеткен компьютери кийин персоналдык компьютерге айланды. Персоналдык компьютер убакыт өткөн сайын күчтөнө баштады, интернет кирди, иш чөйрөсүндө компьютер кеңири колдонулуп баштады. Маанилүү иш чөйрөсүнө тиешелүү маанилүү маалыматтар компьютер жаатында сактала баштады. Андан кийин өзгөчө интернеттин күнүмдүк жашообузга кирүүсү менен компьютер аркылуу бири-бирибиз менен болгон байланыштар чыңдалды. Интернет технологиялары жаатында көптөгөн тармактар же болбосо бизнестин көптөгөн бөлүмдөрү, өзгөчө финансы каражат жактары ушул компьютер технологияларына көчкөндөн кийин коопсуздук маселелери дагы терең көтөрүлүп келатат. Буга себепкер болгон 3 негизги фактор бар эле. Буларга токтолдук. Маалыматты тез иштеткенди үйрөндүк. 40-жылдарда компьютер менен азыркы сиздин чөнтөгүңүздө болгон чөнтөк телефонуңуз 10 000 эсе, кээ бир учурларда 20 000 эсе дагы кубаттуураак экенин айтканбыз. Маалыматты көлөмдүү түрдө бир жерде сактаганды үйрөндүк. Мурда килобайттар, жөн эле байт, мегабайттар менен иштеп келсек, азыркы учурда терабайттар, йотабайттар тууралуу сөз болуп жатат. Анан маалыматты интернет аркылуу тез арада бир чекиттен бир чекитке жеткирүү. Азыркы учурда сиз бул видеону бир булактан көрүп жатасыз. Видео ар дайым көлөмдүү бир маалымат болуп келген. Андыктан видеону оңой эле үзгүлтүксүз көрүп жаткан болсоңуз, анда ушул 3-чү фактордагы адам зат катары жетишкендиктерибиздин натыйжасы десек болот. Анан интернет
жаатында өзгөчө баардык иш чараларыбыз эми маалымат технологиялары дегенде сөзсүз түрдө аркасынан интернетти дагы түшүнөбүз. Анткени интернеттин жашообузга кирүүсү менен маалымат технологиялары чынында эле алгылыктуу жашообузда бир орунга ээ болду. Интернеттин маанилүүлүгү ушул сиздер көрүп турган сүрөттөн байкасак болот. 2012 жылы дүйнө жүзүндө 2 миллиардтын тегерегинде киши интернетке байланган болсо, азыркы учурда болсо 22 жылдын натыйжасы менен январь айына тиешелүү статистика 5 миллиардка жакын дүйнө жүзүндө адам интернетке байланган учурда бул эми жалпысынан дүйнө жүзүндөгү баардык калктын дээрлик 60%-ын түзөт. Ошондо 10 кишиден 6 киши азыркы учурда интернетке байланган учур. Интернетке байланган дегенибиз интернет аркылуу кандайдыр бир күнүмдүк иштерин аткарып жатат деген учур. Андыктан интернет азыркы учурда 5 миллиард киши байланат дедик. Жыл сайын 4% алдыга жылып жатат, өнүгүп жатат. Интернет колдонуучулардын саны көбөйүп жатат. Жылына орточо эсеп менен ар жыл сайын 200 миллион киши кошулат экен. Анан орточо эсеп менен дагы кызыктуу статистика бул жакта. Орточо эсеп менен ар бир киши орточо 6 саат интернетте убакыт өткөрөт. Демек 6 саат интернетте убакыт өткөрсө көп иштерди интернет аркылуу жүргүзөт дедик. Анан Cisco компаниясынын маалымат коопсуздугу тарабында, маалымат коопсуздугу тармагында иштеп келген эң ири компаниялардан бирөө Cisco компаниясынын башкы директору 2014 жылы интернет жакынкы декадада $19 триллион экономикалык баалуулук жаратат деди. Демек $19 триллион экономикалык баалуулук болгон бир чөйрөдө сөзсүз түрдө терс каармандар дагы болот. Буну максаттуу түрдө элдерди алдай турган, алдамчылык менен иш кыла тургандар болот. Андыктан ушул жаатта маалымат коопсуздугу, кибер коопсуздук анткени бирөөлөрдөн коргонуу муктажы. Ушул алдамчылардан коргонуу, алдамчылардын амалдарынан коргонуу, же болбосо өзүнүн билимин, техникалык билимин терс максаттуу колдонгон хакерлерден коргонуу жаатында кибер коопсуздук технологиялары алдыга чыгып жатат. Ошо биздин манткени маалыматты бир товарга айландырып алдык. Маалыматка ээ болгон, товарга ээ болгондо эле муну каалаган учурда башка тараптарга сатканга же сатып алганга мүмкүнчүлүгү болот. Андыктан ошолордун алдын алуу жаатында коопсуздукту камсыздоо темалары көтөрүлгөн. Эки маанилүү коопсуздукту камсыздоо түрү бар дедик эле. Бири бузулушун алдын алуу. Анткени бул биз иштеп жаткан маалыматтар дайым бизге жеткиликтүү болушу үчүн сөзсүз түрдө программалык камсыздоолор, ошол эле учурда программалык аппараттар дайым үзгүлтүксүз иштеп туруш керек. Ошолордун үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыздоо максатында кандайдыр бир чараларды, иштерди, иш чараларды жүргүзүшүбүз керек. Андыктан бузулушун алдын алуу коопсуздукту камсыздоодо маанилүү бир тема. Маалыматтын камын көрүү, ошол биздин иштеткен программалык камсыздоолор, программалык аппараттардын ичиндеги маалымат негизги иштин өзөгү десек болот. Ошол өзөктү дагы камын көрүү, башкалар тарабынан уурдалуусун алдын алуу. Анткени ошол маалыматты башкалар уурдап алып өздөрүнүн жаман терс максатта колдонушу мүмкүн. Андыктан аларга ал мүмкүнчүлүктү бербөө максатында маалыматтын камын көрүшүбүз керек. 3 негизги принцип бар дедик элек маалымат коопсуздугунда: конфиденциалдуулук, бүтүндүк жана жеткиликтүүлүк. Конфиденциалдуулук бул маалыматты кимдер колдоно алат жана ошол маалыматка кимдер жете алат, кайсыл учурдарда маалыматты ким колдоно алат жана бул маалыматка кимдер колдоно албайт.
сымал эрежелер топтомун ичине камтыган бир принцип конфиденциалдуулук. Экинчи принцип бүтүндүк болсо, биз кандайдыр бир маалымат топтомун иштетүү үчүн сөзсүз түрдө бир канча фактордон, бир канча этаптардан турган иштер натыйжасында маалыматты иштетебиз. Алардын ичинде программалык камсыздоолор болот, программалык аппараттар болот. Булардын баардыгы бир бүтүн иштеши керек. Анан маалыматтын бүтүндүгүндөн, интегритиден дагы башка бир параллелдүү бир түшүнүгү бар. Маалымат бир бүтүндөй болуп бир жерде сакталыш керек. Жана бир чекиттен бир чекитке жылып жатканда ортодо маалыматты жоготпоо максатында, анткени бул жактан эгерде мен азыр жаздырып жаткан видео болжол эсеп менен мисалы ортосуна чейин эле сакталып калса, жана сизге ортосуна чейин эле көрүнүп калса, же кээ бир сөздөрүм азыр жаздырып жатканда кээ бир тамгалар жазылбай калып, кээ бир сөздөр жазылбай калса, албетте бул мен айтып аткан оюмду сиздерге жеткирүү оор болуп калат. Баардык менин оюмду сизге толук жеткирүү үчүн баардыгы бир бүтүн болуш керек болот. Ошондой эле маалыматтын бүтүндүгү ортодо бирөөлөр муну кесишпеш үчүн, кесип койбош үчүн, же болбосо белгилүү бир жагын өчүрүп койбош үчүн бул бүтүндүгүн камсыздоо дагы маанилүү принцип. Жеткиликтүүлүк, маалымат дайым ошол маалыматка жеткенге укугу болгондорго жеткиликтүү болуп туруш керек. Бул дагы маанилүү принцип. Сиз мисалы азыр телефонуңузду алып, электрондук катыңызды, электрондук почтаңызды ачканда, электрондук почтаңыз ачылыш керек. Ачылбай калса, анда демек ушул 3 принциптен бир принцип иштебей калып атат. Ал маалыматка сиз дайым сиз каалаган учурда жетип турушуңуз керек. Ошону камсыз кылуу дагы маанилүү бир принцип болуп саналат. Конфиденциалдуулукту түшүндүрдүк. Буларды тез-тезден өтөйүн. Бүтүндүк дедик, жеткиликтүүлүк дедик. Анан криптографияга токтолдук эле. Криптография бул сиздер сүрөттү көрүп турган бул Энигманын сүрөтү. Энигма 2-нчи дүйнөлүк согуш учурунда фашисттик Германия тарабынан өзүнүн аскердик чабуулдарын пландоо жана аскердик бөлүктөргө маалымдоо жаатында колдонгон шифрлөө аппараты. Криптографияда бизде акыркы мезгилдерде интернет технологиясында кенен колдонулуп келет. Анткени маалыматты ортодо бир чекиттен бир чекитке жеткирип баратканда бирөөлөр окубашын камсыз кылышыбыз керек. Криптос жашыруун, граф деген жазуу деген түшүндүрөт. Криптография андыктан жашыруун жазуу, маалыматты ар кандай ыкмалар менен башкалар тарабынан окулбашын же билинбешин камсыздоо дедик эле криптографияда. Анткени маалыматты бир чекиттен бир чекитке жеткирип жатканда ортодо бирөөлөр ал маалыматты алганда окуй албай түрдө шифрлеп жана каршы тараптан аны кайрадан окуй турган абалга алып келүү жааты бар эле. Ортодо бирөөлөр бул маалыматты уурдап кетпесин камсыз кылуу. Криптографияда негизги кадамдар эмне эле? Түз текст бар эле. Түз текстти кийин шифрлейбиз. Түз текст деп аталган себеби компьютер жаатында маалыматтын баардыгы видео болобу, сүрөт болобу, аудио болобу, текст болобу, мунун баардыгы 0 жана 1 менен сакталат. Андыктан баардык нерсе компьютерде 0 жана 1ге айландырылган үчүн түз текст дейбиз. Бул түз текст кийин шифрленет. Шифрленген текст, бир мисал кетирдик эле, шифрленет. Мисалы, салам деген сөздү алфавиттеги кийинки тамга менен алмаштыра турчу бир алгоритмге салдык. Салам сөзүбүз мисалы ушул түшүнүлмөй кандайдыр бир мааниге ээ болбогон бир тамгалар иретине айланды. Андан кийин шифрленген текстти интернет аркылуу эми жиберсек болот. Анткени ортодо бирөөнү муну көрүп калса, бул сөздү ТБМБН дегенди көрүп калса, муну салам экенин, анткени биздин алгоритмди билбейт эле, салам экенин түшүнбөйт. Анан маалыматыбыз биз каалагандай чекитке жеткенде кайрадан чечмелөө алгоритми муну бир алдыңкы тамгалар менен алмаштырып
каршы тарапта маалыматты кайрадан салам деп окуй турган деңгээлге алып келүүсүнө криптографиянын негизги кадамдары дегенбиз. Криптографиянын эки түрдүүсү бар дегенбиз. Симметриялуу жабык ачкыч жана асимметриялуу. Симметриялуу болгондо бул шифрлөө менен чечмелөөдө дагы колдонулган ачкыч иденттүү ачкыч болуш керек. Экөө тең бир түрдүү ачкыч болуш керек. Бул көбүнесе ири компанияларда колдонулган криптографиянын түрү, бирок интернетте биз акыркы мезгилдерде асимметриялуу ачык ачкыч public key системасын колдонуп келебиз. Буларды дагы өзүнчө сабактарда кенен чечмелеп бердик элек. Түз текст шифрленет дедик. Шифрлөө алгоритми колдонулат. Андан кийин шифрленген текст кайрадан интернетке жиберилет. Бул жакта агым шифрлерине токтолдук элек. Агым шифрлери жөнөкөй, мисалы бул жакта 8 биттен турган бир түз текстибиз бар. 0 жана 1лерден турат дедик элек түз текст. Ачкыч болсо саламда колдонулгандай эле бир алгоритм XOR оператору негизинде колдонулат. Ошондо 0 болсо бул 0га айланат, 1 болсо да 0га айланат, 0 жана 1 1ге айланат. Ушунун негизинде XOR операторунун жардамы менен шифрленген текст интернетке чыгат дедик элек. Агым шифрлер ошол XOR операторунун негизинде иш жүргүзөт. Эң кеңири тараган жабык ачкыч шифрлөө түрү десек болот. Түз текст кийин бул жакта 8 биттик эле маалыматты биз өрнөк көрсөттүк элек, бирок албетте маалыматтар 8 бит эмес, килобайттардан, байттардан, килобайт, мегабайт, терабайттардан турат. Мындай 0 жана 1лердин миллион деген, миллиард деген тизилиштери. Аны жибериш үчүн көбүн эсе симметриялуу жабык ачкычта болсо блок шифрлер колдонулат дедик элек. Бул жактарындагы тезинен өтөйүн, муну чечмеледик. Симметриялык жана асимметриялык ачкыч түрлөрү дедик элек. Жеке ачкыч жана коомдук ачкычтын ортосундагы алгоритм RSA, асимметриялуу да RSA алгоритми колдонулат. Бул көбүн эсе биздин public key дегенибиз сизге таандык бир ачкыч бар, бирок башка бирөөлөр дагы сизге маалымат жибере алат, бирок ал маалыматты сиз гана ача аласыз. Ошондо биздин үйлөргө кире бериштердеги биздин кат кутучалары, ошондо почта кутучаларына окшоштурдук элек. Эгерде сизди, мисалы, сиздин 26-батирде жашаган болсоңуз, ошол 26-батирге алып келинген кат интернетке ачык болгон тарабы дейлик, экинчи ачкычтын экинчи тарабы, бирок 26-кутуга кирген катты сиз гана окуй аласыз. Анткени ачкыч, бул кутуну ача турган ачкыч сизге гана таандык. Бул асимметриялык ачкычтын бир өрнөгү. SSL сертификаттары асимметриялык ачкычтын эң жакшы өрнөгү. Акыркы мезгилдерде HTTPS белгиси менен иштеп келген сайттар ушул асимметриялык ачкычтын негизинде маалымат шифрлөө принципин колдонот. SSL сертификатты колдонгон жана колдонбогон эки булакты көрүп турасыздар. Хакер эмнени көрөт? Эгерде эс тамгасы болбосо, хакер ортодо интернетке чыккан маалыматты болгондой эле көргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Шифрленген маалымат болсо, хакер ортодо биздин паролду көргөнгө мүмкүнчүлүгү жок дедик. Эң кеңири тараган OWASP коркунуч моделдерине токтолдук элек, эсиңиздерде болсо. OWASP деген мекеме тарабынан даярдалган бир тизме 2021-жылы 10 негизги эң кеңири тараган коркунучтар бул жакта бекитилген. Ушул коркунучтарды терең OWASP коркунучтар сабагында терең караганга мүмкүнчүлүк болду эле. Булар ошол кибер коопсуздук технологиялары жаатындагы эң акыркы үлгүдөгү коркунучтар жана ошол коркунучтар менен кандай күрөшсөк болот деген маалыматты камтыган сабак эле.
Анда ушул маалымат менен бүгүнкү кибер коопсуздук технологияларынын жыйынтыктоо темасына арналган сабагыбызды аяктайбыз. Кийинки сабактар сериясында көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.